Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Кыргызстанда ипотекалык шартта турак жай алуу кызуу талкууга алынууда. Бүгүн биз Ош шаарындагы муниципалдык ипотекалык мекеменин деңгээлинде канчалык ушул жөнөкөй жарандар турак жайга жетишет деген суроого жооп алабыз. Ажыратып кетчү нерсе, муниципалдык ипотекалык компания жападан жалгыз Ош шаарында, Кыргызстан деңгээлинде, ал эми мамлекеттик ипотекалык компания бул ошол мамлекеттин деңгээлинде. Эки мекемени ажырата билишибиз керек. Анда эмесе көрөбүз. Жаңы үйлөнгөндө үйүңүз жок эле да? Жок болчу. Канча жашта үйлүү болдуңуз? Мен 30 жашымда. Турак жай жетишпейт деп ызылдап жүрөбүз. Демек, ал жерде жумушсуздук, көчөдө мисалы эркин базарда бул баалар $550–600 тегерегинде болуп жатты. 20% акчаны салдым, качан кирем? 20% алдын ала төлөгөндөн кийин биз анда дароо эле күлүчүн беребиз. 600 миңге жакын эл жашаган жерде 4 миллиард деген акча деле аз да, чын айткандачы. Мисалы чоңураак көп пайда тапкандардан алып, аз пайда тапкандарга теңдештирүү принциби бар. Мисалы 38.225 сомдон 40.800 сомго чейин барды. Бирөөсү эл аралык донорлор аркылуу тартуу, фонддор аркылуу тартуу. Экинчиси мына ички жана үлүштүк курулуш программасында атайын тарифти бааны коюу аркылуу акчаны топтоп, андан кийин турак жайды пайда кылышыбыз керек. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Менин атым Гүлкакай Мамасалиева. Мен деген турак жай суроосунун үстүнөн көп жылдан бери иштеп келем. Бүгүн биз Ош шаарындагы муниципалдык ипотекалык мекеменин жетекчиси менен маек кылабыз. Ош шаарынын муниципалдык ипотеканын жетекчиси Кутмал Абдрахманович, кош келипсиз бизге маекке. Силердин мекемеңер мына 3-4 жылдан бери ошол Ошто жашагандарга турак жай шартын түзүп бергени, же болбосо ошол турак жайдын жоктугун жоюуга аракет таштаган. Бирок ошол Кыргызстанда үйсүздүк муктаждыгы жөнүндө көп жылдан бери айтып жүрөбүз. Турак жай жетишпейт деп ызылдап жүрөбүз. Ал эми Айлапада мындай карасак үйлөрдүн боштугун көрөбүз да. Бул балансты мындай карманса болобу? Эмнеге дегенде шаарлар деле бар элдерди өзүндө кабыл ала бербейт да, туурабы? Коллапс болуп калышы мүмкүн. Ошо нерсени кантип мындай баланска келтирсек болот? Мына сиз абдан туура белгиледиңиз. Азыр негизинен республикабызда эки мындай полюсту карасак болот. Ош жана Бишкек шаарлары. Негизинен ички миграциянын эсебинен көптөгөн жарандар Ош жана Бишкек шаарларына келип, ошол жерден жайгашып жумуш аткаруу менен бир эле мезгилде экинчи проблеманы жаратып атышат. Бул ички демографиянын эсебинен турак жайга болгон муктаждыктын пайызынын кескин өсүшү. Бирок ошол эле мезгилде сиз айткандай айыл жергелеринде мисалы кээ бир үйлөр бош турат, демек жашоочусу жок. Мунун негизги көрсөткүчү бул экономикалык моделде деп ойлойм. Демек ал жерде жумушсуздук, ал жерде жаштарыбыз бир жумуш аткарганга, үй бүлөсүн бакканга шарт жок. Айласынан, аргасынан ушул биз айткан негизги полюстарга, андан башка да шаарларга жылууга аргасы болуп атат. То есть мындайча айтканда биздин жарандар мына Россияга кетип атпайбы көбүнчө эле, ошол жактан иштеп, андан кийин акча тап, андан кийин үйлүү болойлу деп. Эми көбүнчө эле турак жай маселеси менен кетип атат да. Акыркы максаты турак жай болуп атпайбы? Бирок ошолор акча тапса деле айылында үй салбайт. Айылында үй салгандар аз, үй шартын жакшыртышы мүмкүн. Мындай заборлорун алмаштырып, анан үйүн ремонт кылып, көбүнчө эле ошол коло кошунага уят эми үйүбүздү жаңылап коелу деп жаңылашы мүмкүн. Бирок ошол жактан үй сатып албайт экен да. Көбүнчө эле ошол акчаны шаардагы жаңы курулуп аткан үйлөргө салышат экен да. Ошол себептен биздин жарандар жанагы банкрот болуп калышпадыбы? Көп фирмаларга жазылып алышып, ал фирмалар өзүнүн милдеттенмесин аягына чейин жеткизбей, банкрот болушуп, ошолордон айырмаланып, силердин ипотекалык компания салган үй социалдык турак жай десек болобу? Сиз жана көйгөйлүү маселени айтып атпайсызбы? Эмне үчүн жарандар мисалы айыл жерлерин алышпайт? Эми бул менталитеттик өзгөчөлүк бар экен. Эми баягы атанын турак жайы жабылып калбасын, тигил бул деген маселеде келет. Бирок сиз бир нерсени туура белгилеп атасыз. Атайын барып, ошо айылдан үй сатып алып, ошол жерде турак жайдын баасына болгон таасир этүүлөр абдан аз да. Бирок мамлекеттик саясатта бул өзгөчөлүктү бир аз мындай регулировка кылууга бир аракеттер бар. Мисалы, Ош жана Бишкек шаарларында акыркы мезгилде мына мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн саясатында Ош жана Бишкек шаарларына акча берүүнү токтотту. Эгерде региондо болсо андай акчаны алып, ошол жерде мисалы үй куруу мүмкүнчүлүгү бар.
демек бул саясатта белгилүү бир деңгээлде жардам берет деп ойлойм. Бирок негизинен ал маселени чечпей жатат. Азыр негизги маселелер баары Ош, Бишкек шаарларында болгондуктан биздин ишкананын да ишмердүүлүгүнүн бирөөсү турак жайды менен камсыз кылуу маселеси болуп атат. Абдан туура белгиледиңиз. Жанагы кооперативтерге, жеке компанияларга алдануулар, жарандардын баягы курулуштагы көптөгөн чыгымдары. Мисалы, кооперативтерге болгон карыз мына кечээ Ош шаар ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча 250 миллиондон 300 миллионго чейин жакын каражаттарын жарандар жеке кооперативтерге алдатып жиберишкен. Андан сырткары мына бир нече жеке компаниялардын тегерегинде болгон чуулар, проблемалар, үйлөрдүн убагында бүтпөй калышы жана башка маселелер. Ошондуктан сиз туура белгилегендей, ушу мамлекеттик компания, мамлекеттик ишкана ушундай жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып, анан жарандардын алдында ушул жоопкерчиликти милдетти алып туруп ишти аткарса жакшы болмок. Анан сиз суроо берип атасыз, бул социалдык деп айтса болобу. Эми социалдык дегенде кандай түшүнөбүз? Социалдык дегенде биринчиден жеткиликтүүлүгү ал турак жайдын, экинчиден анын баасы жөнүндө маселе. Эми азыр ошол маселени эки бөлүп карап атпайсызбы сиз айткандай? Биринчи баасы маселеси. Мүмкүн болушунча арзаныраак болуш керек деген талапты коюп атабыз да. Мына өзүңүз билесиз. Биринчи жолу ушул муниципалдык ипотекалык ишкана тарабынан курулган үйлөр мына биринчи жолу ушундай комиссиянын бөлүштүрүүсү менен ишке ашты. Ал комиссияда бир дагы мисалы муниципалдык кызматкер жок болчу. Бир гана Ош шаарынын вице-мэри комиссиянын мүчөсү катары каралчу. Калгандар коомдук уюмдар, депутаттар, өкмөттүк эмес уюмдардан турган комиссия бөлүштүрүлдү да. Ошол жерде баасы жөнүндө айтсак, мисалы 38.225 сомдон 40.800 сомго чейин барды. Бул деген эгерде салыштырып айтсак, бир чарчы метринин баасы. Бул биздин азыркы рынокто карасак абдан мындай ыңгайлуу, анан арзан болду деп эсептесек болот да. Неме частный компанияларга канча болот? Мисалы, эгер частный компанияларды эске алсак, мына биз былтыркы жылы 22-жылы бөлүштүрдүк. Мисалы, эң кымбат баа бул 40.880 сом болду. Бул эгерде мисалы биз көрүп калганбыз эми доллардын курсуна чагып, анда бул болжолду бир 450 доллардын тегерегинде болгон учурда, көчөдө мисалы эркин базарда бул баалар 550-600 доллардын тегерегинде болуп жатты. Эгерде биз бул үйлөрдүн мындай ключу менен бүткөн, даяр абалында бергенин эске алсак, то есть бир чарчы метр силердики базар баасына караганда 10.000 сомго арзан. 10.000 сомдон кем эмес арзан. 150 доллар болгондо эми 10.000 15.000ге чейин экен. Бир чарчы метр ошол базар баасына караганда 10-12-15.000 сомго арзаныраак. Пайызга салыштырган туура болот да. Ошондо мисалы 600-450 болжолду, ошондо где-то значит 4төн бири 20-25% чейин арзан болду. Демек базарга караганда арзан болду. Мисалы 600 доллар, 450 доллар, как раз 150 доллардын тегерегиндеги баа демек базардан арзан болду. Бул факт. Биз ошондой жарандарды азыр каалап көрсөк болот. Макул, ошол жеңилдик бар экен. Кичине арзаныраак. Экинчи жеңилдик. Мисалы социалдык төлөмдөр боюнча сиз айтып атасыз, эми суунун баасы бул баардык жарандарга бирдей болот. Ал жерде башка үйлөрдөн айырмаланбайт. А жылуулук маселесинде борбордук жылытуу түтүгүнө улоо мүмкүнчүлүгүн көбүрөөк карадык. Ош шаардык мэриясы дагы ошол жер тилкелерин бизге берип жатканда көбүнчө ипотекалык шарттар боюнча берилгенде ошол борбордук жылытуу системасына жакын болгон, ага улоого мүмкүн болгон объекттерди көрсөтүп берип атты. Бул багытта бир топ неме бар. Мисалы, жылуулуктун 1 гигакалориясынын баасы 5.000 сомдон ашык экенин билебиз. Жарандарыбыз аны социалдык тарифте, то есть өкмөт берген тарифте төлөйт. Бул 1.334 сом. Демек, ошондой жылуулуктун баасын башка жеке жактарга караганда, борбордук жылытуу системасы жок жактарга караганда бир 3,5 эсеге чейин төмөн төлөөгө мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Мисалы, жылуулуктун төлөмү арзан дагы. Жылуулуктун төлөмү арзан. Анан ал эми жана камсыз кылуу системасы боюнча карасак, анда мисалы электр энергиясы, суунун баасы, канализациянын баасы бул эми борбордук системага кеткенде ал баардыгын эле бирдей болуп калат. Ал жерде мисалы социалдык тарифтер, жеңилдиктер каралбай калат. Демек ошондо жалпы баасы жөнүндө, анан кийин жылуулуктун арзан экендиги жөнүндө маселени негизги факторлорду көрсөтөт. Айтып кетүү зарыл, силердин үйүңөр ключ менен берилет. Ооба, мен аны башында айттым. Ключ менен берилет. Мына базардан сатып алсаң 150 долларга кымбат сатып аласың, бирок ошону менен бирге ПСО, мындайча айтканда, кара шубак менен сатып аласың. Анан алны жашоо деңгээлине келтириш үчүн ремонтко дагы акча коротосуң. Туурабы? 150 доллар ашык төлөгөндөн сырткары дагы 150 доллар мындай грубо эсеп менен ремонтуна кетиресиң, туурабы? Ремонтуна кетиресиң, анан убакыт. Анан негизги маселе, мисалы бир үй кеминде бир 100 пәтерлүү,
Анан сиз айткандай эми жарандардын жашоо шарты ар түрдүү экен да. Мисалы биз мындай под ключ кылбай бергенибизде алар качан кирип жашайт, качан аларга башка коммуникациялык коммуналдык кызматтар берилет, ушундай көйгөй. Мисалы бир жаран үйдү алганы менен, мисалы сиз айткандай жеке компанияда ал качан үйүн ремонт кылат, мүмкүнчүлүгүнө карайт да. Мисалы газды 90% жашоочулар киргенден кийин гана берет экен. А мисалы жеке компанияда мисалы 5 жыл 6 жылда барып кириши мүмкүн. А биз толук бүтүрүп берген үчүн дароо эле киргенде эле дароо газ берип, суу сразу берилет. То есть мындайча айтканда, эгерде мен силерден бүгүн кызматташып, бүгүн 10% баштапкы салым, 20% акчамы берсем, качан кирем? А бирок бул маселе көйгөй, чын айтканда биз үйдүн курулуу графиги бар. Азыр ошол мөөнөттү конкреттүү айтуу кыйын болуп турат, себеби үйдүн бүтүш мөөнөтү болот. Бирок ал графикте да мисалы ушул жылы 24-жылы биз 45 патерди пайдаланууга беребиз. Кийинки үйдү жок, сиз мага жооп берген жоксуз менин суроомко. Мен бүгүн мына азыр февраль, азыр 20% акчамы берсем, эми ал комиссияны сөз кылган жокпуз, эми мен жеттим дейли. Комиссиядан өтүп, анан немелерден өтүп жеттим дейли. Бүгүн 20% акчаны салдым силердин компанияга. Үйүбүз тарай комиссиядан өттүк деп атасыз, э? Ооба, 20% акчаны салдым. Качан кирем? Акчаны төккөндөн баштап ошол киргенге чейин канча убакыт өтөт? Бизде эгерде жана сиз айткандай шарттан кийин комиссия чечим кабыл алып, ага үй берүү чечимин кабыл алып, 20% алдын ала төлөгөндөн кийин биз анда дароо эле күлүчүн беребиз. Ал жерде убакыт жөнүндө маселе жок. То есть мындай да, адам качан кыжалатчылык болот? Качан гана акчасын бирөөгө бергенде? Бергенден баштап кыжалат тарта башталат. Сезим башталат. Бул чын компания эмеспи? Даже мэриянын компаниясына деле мындай коркунуч менен бересиң да, эми 20% деген көп эле акча да, мисалга канча сом ошол 20%? 20% эми миллион, эгерде 3 бөлмөлүү болсо 1 миллионго чейин. Жок, 1 бөлмөлүү болсо? 1 бөлмөлүү болсо практикада бир 400 000, 500 000. Ошо эми 400 000 деле көп эле акча да. 400 000ди бергенден баштап мантип калтырап отурасың да. Акчамы качан туура бердимби, туура бербедимби, качан үйгө кирет экенмин деп калтырап отурасың да. Ошондо силерге бергенден баштап кыжалатчылык башталат. Ошол кыжалатчылык менен мен канча убакыт жашайм? Сиз айтып атасыз, күлүштү сразу беребиз. Бизде ал кыжалатчылык бир эле күн болобу? Ипотекалык шарттын өзгөчөлүгү ушундай, жанагы сиз айткандай комиссиядан өтүү, процедурасын жеңилдетүү, жанагы 20% төлөө шарттары бул комиссияга чейин да, өзүңүз билесиз. А комиссиядан кийин иш башталат. А биз турак жайды жанагындай комиссиянын кароосуна даяр болгондо алып чыгабыз. Демек ал комиссиядан өтүп 20% төлөдү. Да, жашоочулар силерге жанагы курулуштагы үлүш болбойт экен да. Долевое строительство эмес экен бул. Ипотекада жок. Ипотекада болбойт экен ал нерсе. Бул жанагы биз курулуш компаниясына 30% акчабызды салып, ошол компаниялар менен бирге үй салып атпайбызбы? Мындай үлүштүн немеси ээси болуп калып атабыз да. Үлүштүк пайыз болуп калып атат да. Ипотекадан шарт жок. Андай үлүштүк пайыз менен үй салуу мыйзамы жок да биздечи. Мисалы үчүн Казакстанда бар андай мыйзам. Ошон үчүн бизде андай мыйзам жок үчүн мындай ошон үчүн жана мүчүлүштөр болуп атпайбы? Мен ойлойм, азыр жанагы президенттин указы үлүштүк пайыз менен кете турган ГИКтин мыйзамы дагы ошондой болуп атпайбы? Мен ойлойм, биринчи ошол указды чыгарардан мурун биз жанагы үлүштүк шартта үй салуу мыйзамын кабыл алып, анан кийин баштасак жакшы болот беле деген ойдомун. Азыр сиз айткандай жанагы президентибиздин ушул боюнча указ чыкпадыбы? Эми ипотекалык программанын өзүнүн мындай бюрократтык бөлүктөрү бар. Ал кезекке коюш керек, тапшырыш керек, комиссиядан өтүш керек. Бирок үлүштүк курулуш программасындагы буга чейин эми сиз айткандай конкреттүү мыйзамы болбосо да биз шаардык кеңештин атайын жобону алып чыгып иштеп атканбыз да. Бирок президенттин указы буга абдан чоң стимул берди. Указда конкреттүү көрсөтүлгөн мамлекеттик ипотекалык компаниясына сиз айткан мыйзамдык базалар иштеп чыгууда тапшырылган. Азыр указ менен көрсөттү, анын механизмдерин иштөө, анын нормативдик укуктук негиздерин иштөө кыска убакытта ошону кароого алып чыгуу тапшырмасы койду. Жанагы коркунуч боюнча, акча бергенден баштап кыжалатчылык боюнча эми түшүндүк. ГИКке, мамлекеттик ипотекалык компанияга же муниципалдык ипотекалык компанияга акча бергенден баштап кыжалатчылык аз эле экен. То есть сен күчтү сразу алат экенсиң. Биздин компанияда ошондой. Ал эми курулуш компанияда 3 жыл кыжалатчылык болосуң.
Неге дегенде 30% деле эми чоң акчада 30% деле миллионго барып калат. Ошол миллион акчаны салгандан баштап кыжаалатчылык болот. Анан ошол 3 жыл бою күнүгө эртең менен барып ошол үйүн карайсың да, кайсынча деңгээлге жетти. Анан кийин токтоп калса кыжаалат болосуң. Туура. Бул качантык эмне токтоп атат бул деп барып анан компаниядан сурайсың, эмне токтоп калды ой, ошонун күнүгө карайсың. Жана сенин этажыңа жеттиби, үстүнө жеттиби, каягына жетти, же болбосо жетпесе курулуш кийинки пайызын төлөбөй коесуң, ушундай да. Ошол себептен мен ойлойм ошол адам өзүнүн кыжаалатчылыгы дагы азыраак болуш керек да. Ошол кыжаалатчылыкты азыркы мыйзам чечти. Неге дегенде азыркы жаңы Гостройдун чыгарган талабына ылайык жанагы немелер мыйзамдаштырылыш керек. Пока ошол толугу менен документтер, курулуштардын документтери бүтмөй сайын, анан кийин жанагы жарандар менен түзүлгөн келишимдер госрегистрде катталмай сайын курулуш немесин башташбаш керек. Мурда баштап алып анан кийин уруксат кагаздарын ала берчү эле го. Азыр ал нерсе токтоду. Мен ойлойм бул нерсе азыр сиз мына бир нерсени абдан туура белгиледиңиз да. Азыр мына Гостройдун атайын чечиминен кийин, мам курулуштун өкмөттөн дагы мындай чечимдер кабыл алынып атат. Мындан кийин эгерде ошонун үйдүн долбоорлору бүтпөсө, атайын жана ГАСК деген орган бар го, ошодон каттоодон чыкпаса, андан кийин ошол ГАСКта каттоо мезгилинде ошол курулуш компаниясынын финансылык көз карандысыздыгы далилденбесе, демек ал каттоодон өтпөйт, андан кийин уюштура албайт. Анан эгер ГАСктан каттоодон алып долбоор өтпөсө, ал жеке компанияларда сатуу укугуна ээ эмес. Демек текшерүүчүлөр, фискалдык органдар келип, жеке компанияны дагы бардык эле компания текшерет. ГАСктан каттоодон өттүбү, өтпөдүбү? Эгер өткөн болсо, анда анын финансылык коопсуздугу камсыз болуш керек болот. Демек мурда ушундай болчу да, үйдү жеке компания курат эле да, биринчи күндөн баштап котловандан баштап эле сатып баштайт. Эч кандай мисалы документтик коопсуздугу жок, финансылык коопсуздугу жок. Бардык финансылык риск жарандардын өзүндө болуп калчу. Азыр ошол маселени исключать этишти. Азыр эми келишимди ГАСктан каттамайынча курулуш баштай албайт. Бул мурун эле бар норма болчу. Бирок ГАСК аны катташ үчүн банковский сопровождение түшүнүк киргизишти. Демек ошол акча каражаты бар экендигин, тиги жарандардын акчасынан көз карандысыз түрдө ал компания үй курууга жөнөмдүү экендигин далилдемейинче жана ГАСК деген орган аны каттоого албайт. Ал каттоого албас, жанагы мамлекеттик текшерүү немеси. Госагентство контроля строительства деген. Курулуштарды текшерген мамлекеттик агенттик ошентип. Эгерде ал каттабаса, курулуш мыйзамсыз эсептелет. Ал катталыш үчүн курулуш компаниясы өзүнүн финансылык көз карандысыз эмес экендигин, тиги элдин акчасынан көз карандысыз түрдө үй кура ала тургандыгын далилдеш керек. Мына кече сиз айткан жана президенттин указы, кийинки мам курулуштун таасирлери ушуга алып келди. Демек көптөгөн жарандар жана алданып аткандагы маселени алдын чечти десем болот. Баары бир бул нерсени социалдык турак жай деп эсептебейм. Ооба, бул социалдык турак жайга биринчи кадам деп айтат элем, бирок социалдык турак жай деген бул жакырларга болгон үй деп эсептейм да. Мисалы үчүн бул ипотекалык үйлөр 10% акчасы барларга, же болбосо баары бир чөнтөгүндө бир кичине акчасы барларга неметилген, ылайыкташкан программада. Ал эми үй жокторго, үйү вообще жокторго, же болбосо ошол мисалы үчүн бир нерсе болуп банкрот болуп үйүн алдырганга, же болбосо туугандар менен талаш тартыш болуп банктан алдыргандарга, кредиттен төлөй албай алдыргандарга, аларга вообще кепилдик жок да. Кыргызстандачы кепилдик жок. Эгерде сен бүгүн үйүң жок болсо, көчөдө эле калып каласың да. Мисалы үчүн сиз жаңы үйлөнгөндө үйүңүз жок эле да. Жок болчу. Канча жашта үйлүү болдуңуз? Мен 30 жашымда. 30 жашыңызда. 20 жашымда үйлөндүм, үйлөнгөндөн 10 жылдан кийин үйлүү болдум. 10 жылдан кийин үйлүү болдуңуз. Ал акчаны кантип топтодуңуз? Ал жумуш, иш, же келинчегим бизнес кылчу, ушундай маселелер. То есть арадан сиз айткандай бир маселени туура айтыш керек. Мисалы мен мамлекеттик кызматкер катары иштеп келдим. Эгерде келинчегим дагы ошо мамлекеттик кызматкер катары калып, мисалы жеке ишкерлик менен алектенип мындай кылбаса, демек ал мүмкүнчүлүк жок болчу. Мен ошон үчүн ар дайым эфирлерде айтып келатам. Мисалы азыр биздин ипотекалык программалар, биздики мисалы 20% төлөйбүз, мамлекеттик ипотекалык компанияда 4%. Биз аны төлөө жөнөмдүгүн аныктаганда банкка жөнөтөбүз да. Банк барып анын төлөө жөнөмдүгүн аныктап келиш керек. Эгерде экөөбүз тең бюджеттик кызматкерлер болсо, мисалы 22-жылдагы айлыктар менен бул ипотекалык программаны төлөөгө мүмкүнчүлүгү бар экендиги чыкчу эмес.
Ошон үчүн сөз ачык эле айтчумун мен, значит, бирөөсү мамлекеттик кызматкер болуш керек, бирөөсү бизнесте, жеке сектордо болуш керек. А эгерде экөөбүз тең бюджеттик кызматкерлер болсо, анда бул оор көйгөйдө. Бирок мына тилекке жараша былтыркы жылы жана айлыктардын кескин өсүшү бир аз абалыбызды жакшыртты деп айтсак болот. Мен мисалы өзүмдүн тажрыйбамдан алсам, мен 22 жаштан мына университетти Бишкектен бүтүп келдим. Ошто Батирде турчумун да. Мындайча айтканда 25 жаштан 50 жашка чейин 3 комнаталууга жетиш үчүн где-то 25 жыл 30 жыл өтөт экен да. Ал эми мына карасаңыз, ошол маалда мен бирөөнүн бир комнатасын арендага алып жашап аттым да, где-то 8 жылча. Отдельный бир комната эмес. Ошол бирөөнүн 2 комнаталуу үйү болчу, ошол бир комнатасын арендага алып, ошону жаап чыгып, анан кирип жашачумун да. Азыр ошол арендага көп акча кетет жарандардынчы. Мисалы 10% төлөй албайт, бирок арендага көп акча кетет. Ошолорду, ошо адамдар, арендада жашаган адамдарды үйсүз деп эсептей алабызбы? Биз үйсүз десе эле жанагы көчөдөгү сел саяктарды элестетебиз да. Азыр Ош шаарында канча адам үйсүз деп, эгерде ошол арендада жашагандарды эсептесек, канча адам үйсүз деп ойлойсуз? Менин оюмча көп. Мына сиз бир маселени көтөрдүңүз. Качан үйсүз деп эсептейбиз? Биз анда официалдуу түрдө мамлекеттик каттоо кызматына барабыз. Барганда атында үй чыкпаса, же үй куруу үчүн жер тилкеси чыкпаса. Статистика барбы ошондой? Бирок ошону мен мындай үйсүз деп эсептейм. Статистика барбы? Бирок жалпы статистика жөнүндө айтканда бул менин оюмча абдан көп. Бир 100 миңге жакын деген болжол бар. А бирок официалдуу кайрылууда, биздин кайрылуубузда мисалы 5600 жаран таптакыр даже ипотека шартында үй алууга мүмкүнчүлүгү жок. Алар бекер үй берүүнү сурап кайрылышып атат. Ал эми ипотека шартында мисалы муниципалдык ипотекалык программада 2200 болчу, бүгүнкү күндө 800гө түштү. Ал эми мамлекеттик ипотекалык программада 2,5 миңдей жаран официалдуу кайрылуулар менен турат. Эгерде мамлекеттик ипотекалык компания менен биздикини экөөнү кошкондо, бүгүнкү күндө 3,5 миңдей жаран ипотека алышат, турак жай алууну кайрылышкан. Ал эми таптакыр бекер үй берүүнү сураган жарандардын саны 5600ден ашык. Демек, жанагы ипотекалык шарттар, азыр биз берип аткан шарттар, демек жарандарга жетишсиз. Алар алдын ала билишет, что үй ала албайт ипотека менен, тиги акчасы жетпейт, ошон үчүн алар бекер үй сурап кайрылышкан. Демек, алардын саны ипотека үй алууну каалагандардын санынан көп. Биздин 2 программаны тең эсептеп көрүшкөн дагы мүмкүнчүлүгү жетпейт деп бекер үй сурап кайрылышкан. Ошолордун саны канча? 5600ден ашуу. 5600 эми ал кайрылгандар эле. Кайрылгандарын айтып атам да. А берки ипотека сурап кайрылгандардын саны 3,5 миңдей болуп атат жалпысы. Демек, ипотекалык шартта үй алууга мүмкүнчүлүгү бар жарандардан вообще ипотекалык азыркы программа шарттарында алууга мүмкүнчүлүк жетпеген, ошону мойну менен кабыл алып баары колуман келбейт деген жарандардын саны гораздо көп. Мен ушул эфир менен пайдаланып мэрияга сунуш кылат элем да. Эми бүт эле жергиликтүү маселе менен иш алып барган органдарга сунуш кылат элем. Ошол үйсүз үй бүлөлөрдү жана ошо арендада турган үй бүлөлөрдү каттап, алар дагы бездомный болуп эсептелет. Алар дагы мындай официалдуу көчөдө жашабаганы менен үйсүз деп эсептелишет. Анан мен ойлойм, жанагы Батирге берген налогторду тизмелеп, анан ошолордон түшкөн налогтордон улам жанагы ошол субсидия бериш керек да. Жакыр үй бүлөлөргөчү. Мисалы Финляндияда ошондой бар экен да. Финляндияда эгерде сен Батирде турсаң, анан кийин сен ошо Батирде арендовать эткен жарым доходуң ошого эле кетип калып атса, анан башка муктаждыктарды чечиш үчүн жанагы балдардын детсадка бербей коесуң да, эми бала бакчага бербей коесуң акчаң жетишпесе. Же мисалы үчүн окууга барбай эле кой дей турган болосуң. Эми барбай эле кой деген аз деңчи, бирок эми кийимден тартып коюштун, тамак аштан тартып коюштун. Ошон үчүн ошондой тартыштык, башка жактан тартыштык болбош үчүн мамлекет субсидия берет экен да. Көп балалуу үйлөргө же болбосо ошол жаңгыз бой жашагандарга же пенсионерлерге субсидия берет экен. Бирок ошол субсидияны налогтон чыгарышат буларчы. Субсидияны азыр алардан игровой автоматтар мамлекеттин монополиясы экен. Ошондон түшкөн акчаны ошол бизге окшогон коомдук турак жай менен иш алып барган коомдук уюмдарга берет экен. Анан коомдук уюмдар ошондой субсидияны карап субсидия беришет экен. Мен ойлойм, бизде арендадан түшкөн акча көп болот деп ойлойм. Неге дегенде көпчүлүгү арендада турат, бирок ал көмүскөдө. Ошону чыгарып туруп эле ошодон түшкөн налогтон субсидия кылса кандай болот эле деп ойлойм. Мен азыр бир маселени статистиканы айткым келип атат. Буга чейин жанагы 406 батирди жана госдирекция курган үйлөрдөн бербедик беле? Алардын 1 квадратына
квартиранын баасы 32 миң сомдон болчу. Анан биз ошол мезгилде эсептеп чыктык, мисалы Авиценна дарегиндегилерде. Ошол жердеги батир канчага берилет, анан бизге канча төлөйт. Эң минималдык түрдө бизге ипотекалык шартта төлөөнүн баалары 10-12 миң сом экен. А батир 20 миң сом. То есть ипотекалык шартта төлөө каражаттары батирлердин каражатынан төмөн. Себеби батирлер кымбат. То есть ипотекадан сизден алып батирге берген выгодно отабы? Ошондой кырдаал түзүлүп калып атат. Ошолдон улам биз текшерүүлөрдү чыгардык. Анан мен жашырбай ачык айтышыбыз керек. 63 жаран табылды ошондой. 63 жаран. Демек алар үчүн жана ипотекасын төлөтүп, үстүнөн да пайда көрүү мүмкүнчүлүктөрү ачылып калган учурлар болду. Жок, эми аны дегенде сынга ала албайсың, неге дегенде ал деген жумушсуздукту жоюп атат да. Эми бир жагы ошондой карайбыз. Да, эгерде мен жанагы идеяны колдойт элем, мисалы батирлер жөнүндө. Жалпы мисалы мынча адамдын үйү турак жайы бар. Мынча адам мисалы ошол батирлерди жашоого эмес, мындай бирөөгө арендага берип жатат. А бул эми пайда да, мыйзам боюнча пайданын 10% мындай пайда салыгы болуп төлөнүшү керек. Ошол каражатты эсептөө менен шаардын бюджетине кошуп, анан сиз айткандай жанагы социалдык багытта ошону целевой иштетсе, коомдук уюмдарга эле социальный заказ кылып койсо болот. Социалдык заказ деген мыйзам бар да. Ошол акчаны эле социалдык заказ менен конкурс кылып. Эсептөөлөрдө мисалы 32 миңден ашык батирлер жөнүндө сөз болот азыр шаардачы. 32 миңден ашык батирлер. Ошонун белгилүү бир пайызы эсептеп, мына квартиранттарды берип атканын жакшы билебиз. 32 миңди каяктан чыгардыңыз сиз? Ошол жаңы куруп аткан үйлөрдү да эсептедиңизби же алар кирген жокпу? Жок, азыр жаңы эмес, эски статистиканы айтып атам, 16 жылдагы. Бирок ал азыр адан да көбөйдү. Азыр аз да, ал деген жете азыр жете 40 миңге жетти да. 40 миңге жетти да. Мен ошо эски статистиканы айтып атам да. Эгер ошонун ичинен деле мисалы 3төн 1 батирге отуруп атканын эске алып туруп, минималдык батирдин баасын эске алсак, болжолдуу канча цифра түшөрүн эсептесе болот. И аны жанагы социалдык багытка жумшаса жакшы. Мисалы жанагы эми квартирант деген жанагы түшүнүктөр берип атпайбы, квартирага берет. Ошону легалдаштырып, официалдаштырып, керек болсо көзөмөлгө алып, кайсы бир деңгээлде жана социалдык маселелерди чечүүчү бир каржы булагы катары караш керек деп ойлойм да. Мен жана сиздин сунушуңузга макул болот элем. Жарандар эми пайда көрүп атат да эми. Ошодон чыгып. Мындай да, то есть көп эле айтат да, турак жай маселеси дейсиңер, мына Ошто үйлөр салынып атыптыр, анан кийин заңгыраган үйлөр, квартиралар көбөйүп атат, турак жай маселеси жоюлуш керек, тиги бу дейт. Бирок ошо турак жайларды арендага, жаңы курулган үйлөрдү арендага берүү кымбат да. Кымбат. Мисалы үчүн сиз айткандай, бир комната 20 миң сом. Бирок кеминде. Бирок ошол 20 миң сомду азыркы айлык маянага ала албайсың. Эми орто эсеп менен айлык майына өзү 25 миң, 30 миң болот. 30 миң жакшы айлык алганда болот да эми. А эгерде бир мүчө, үй бүлө мүчөнүн акчасы арендага кетсе, наркы үй бүлөнүн мүчөсү бала бакчаны, бала бакыраны бакканы кетет болуш керек тиричиликке. Бирок экөө тең иштесе жакшы. Эгерде сен жаңгыз неме акча тапсаң, анда абдан кыйын. Бирок ошол көп кабаттуу үйлөрдү байлар алат экен. Колуна акча барлар алат экен дагы. Подъезд кылып сатып алган деле, этаж кылып сатып алып атышпайбы? Андан кийин ошону эле оформлять этип туруп эле арендага кайтып беришет экен. Элдерге элечи. Анан элдер арендада жашаганы мажбур болушат экен да. Бирок көпчүлүгү мындай общежитиеде жашаган, же болбосо арзаныраак ошол общежитиеде жашаган, же эски мындай хрущевка, эки этаж үйлөр бар го, ошодон неме арендага алышат экен. Неге дегенде алар арзаныраак болот, 5 миң, 3 миң тиги бу. Ошолорду реновация кылса, жакшы болот беле дейм да. Мисалы үчүн мамлекет ошол элдерге жакшы, хотя бы ошо деңгээлде шарт түзүп бериш үчүн ошол социалдык үйлөр деген мен эсептейм, ошолор социалдык үйлөр деп эсептейм. Мына общежитияларды же болбосо ошол эки этаждуу эски үйлөрдү социалдык үйлөр деп эсептейм. Неге дегенде ал жерде жакыр адамдар жашайт да. Биз бай адамдар менен жакыр адамдарды бөлүп койгондой болуп атабыз да. Анан мына ипотекалык компаниянын акчасы дагы билинер билинбес бөлүп койгондой болуп атат да. То есть акчаң барга үй аласың, акчаң жок көчөдө аласың дегендейчи. Ошон үчүн мен ойлойм, тең адамдардын кадыр баркын тең сакташ үчүн, адамдар тең шартка мүмкүнчүлүк алыш үчүн мен ойлойм ошолорду реновация кылыш керек. А реновация кылыш үчүн эски үйлөрдү мэрия бир субсидия катары карап, же болбосо силерден түшкөн пайдадан карап, же болбосо өзүнүн бюджетин бөлүп берүү шарттарын караштырыш керек да. Сизде кандай сунуш болот ошолорго жакшы шарт? Мисалы, ошол эле ипотекалык комиссияда мен отурдум да, общежитияда келгенде, общежитие жашаган келгенде, алардын
үй бар болуп чыгып калат экен. А силерде критерий бар. Үй бар болсо, демек силерден үй албайт. Же болбосо ошол Кенсай массивде жери бар. Жери бар болсо, ипотекалык үй ала албайт депчи. Мисалы үчүн мен ошо Финляндияга жакын арада немеге тажрыйба алмашууга барып келдим. А жерде мындай экен. Эгерде ал адамдын немеси бар болсо, катталса мүлкү, турак жай мүлкү, ал немеден ашпаш керек экен. 10 000 евродан ашпаган мүлк болсо кана ала алат экен. Эгерде 10 000 евродан ашса, ала албайт экен. Мен ойлойм, силер дагы ошондой критерий киргизип коюшуңар керек да. Эгерде үйдүн баасы азыркы немеде, мисалы үчүн, билбейм, 5 000 евро, 10 000 евро, доллар эмес, сомго чагып туруп, ошол критерийди коюп, анда алса болот десе, анда жакырчылык жойсок болот болсо керек. Мисалы үчүн, ошол эле Каттасай массивдеги жерге үй сала албайт да. Сиз айткан маселе мындай, аябай талаш. Өзүңүз билесиз, бир нече жолу көркеңишке бул сунуштар кирди. Бирок биринчи мына дүйнөлүк экономикада, социалдык маселелерде, жанагы керек болсо шариатта деле, мисалы социалдык теңсиздикти уюштуруу үчүн, мисалы чоңураак көп пайда тапкандардан алып, аз пайда тапкандарга теңдештирүү принциби бар. Ошондой кылып туруп, мисалы көп, мисалы мүмкүнчүлүгү көп адамдар жанагындай квартирант берип, сиз айткандай бир нече подъездерди алып туруп, квартирант берип аткандар бар эмеспи? Ушундай чыгып атат. Аны мамлекеттик каттоо аркылуу аныктаса болот, башка кылса болот. Ошолордун эсебинен дагы социалдык маселелерди, айрым маселелерди чечүү үчүн бир булак катары караш керек деп ойлойм. Бул биринчиси. Экинчиси, жанагы общежитиясы бар башка маселелерде. Мисалы турак жай кодексинде андай норма бар. Мисалы жана акчага чакпайбыз, бирок метр квадратына чагабыз. Бир жаранга адамга, эгерде 12 метр квадраттан туура келсе, анда ал ошол жерде турак жай менен камсыз болду деп эсептелет. Мисалы үй бүлөнүн ичинде 5 жаран бар дейли, аялы күйөөсү, анан 3 баласы менен. Демек булардын жашоо шарты үчүн кеминде 60 квадрат метр жилөө керек. Бирок ошондой эле жарандар сиз айткандай жана общежитияларда жашашып атат. Ал ветхое жилөө болуп атпайбы? Жок, Квадратный метр. дегеним да, азыр мисалы ошондо жана общежитиясы бар адамдардыкы 5-өсүнө 60 метр квадрат чыкпайт, демек алардын үй алуу укугу пайда болот эле. Жок, эгерде жаңгыз жашасачы? Жок, жаңгыз жашаса, мисалы биздеги бар нормаларды айтып атам да. Бирок биз көрдүк да, мисалы 5-6 целый үй бүлө бир бөлмөдө жашайт. Бирок аларга да үй бере алган жокпуз да, себеби турак жай бар деп эсептедик. Бирок ошол эле мезгилде ошондой общежитиясы жоктор да көп болуп атпайбы? Ошон үчүн биз жанагы маселени чечүүнүн түйүнөн жогору көздөй кетип атабыз деген маселе. Бирок абдан көп жанагы расширениеге, кеңейтүүгө, жатаканасы болгон үчүн пайдаланууга аргасыз болгон учурлар көп болуп атат. Андан сырткары дагы мындай жарандар чыкты. Жөн эле анын аты пайдаланылган. Мисалы тууганы же жакыны келет дагы анын атын пайдаланып үйүн каттатып койгон. Андан каттоо жана турак жай кодексинде каттоодо болгондон кийин жашоо шартын төмөндөткөндүгүнөн кийин дагы 5 жыл өтүш керек деген нормалар бар. Демек ушул мындагы нормаларды жана сиз айткандай жана реновация кылып, өзгөртүп, кайра куруп берүүдөн чейинки мыйзамдык ички казустарыбызды тазалашыбыз керек деп ойлойм да. Ошолор деле тоскоол кылат. Биз көрүп турабыз да, бүгүн алган жаран бир ай катталып турган, анан кетти. Ал чындап турак жай болбогон жаран болгон. Бирок мыйзам бизге жол бербей атат. Демек ушундай нормаларга караш керек. Сиз мыйзамды көтөрүп калдыңыз. Жанагы турак жай кодексинде жергиликтүү бийлик сөзсүз түрдө ошол жанагы жетим жесирлер бар го, жетим жесир үйдөн чыккандан кийин, 16 жаштан чыккандан кийин жергиликтүү бийлик аларга сөзсүз түрдө турак жай менен камсыз кылыш керек. Убактылуу турак жайбы же общежитиябы, ал жерде айтылган эмес, менчигине деп. Анан жанагы түрмөдөн чыккандарга тоже сөзсүз түрдө. Бирок аны биз аткара албайбыз да, аткара албайбыз. Ошону жанагы мамлекет государственный ипотека, мамлекеттик ипотекалык турак жайды караштырып атканда дагы социалдык турак жайды кошо алып кетиш керек деп ойлойм да. Ошол жерде эми президенттин указында жазылып атпайбы? Социалдык турак жай программасы деп. Бирок ал социалдык турак жай программа эмес да. Ал жөн эле турак жай менен турак жайдын жеткиликтүүлүк программасы. Бирок ал социалдык турак жай болуп эсептелбейт да. Ошол себептен жана сиз айткандай мыйзамда 3 категорияга бөлүп атабыз да, жанагы биринчи кезексиз. Бул демек 16 жаштагы балдар, детдомдордон чыккан балдар, анан тиги жанагы место лишения свободы ошол жактан келген адамдар менен калыш керек. Бул жөнүндө менде статистика жок экен азыр.
андай практика бирок аларга сиз бере албайсыз. Бере албайт экен. Себеби жана кирешеден сиздин программаңыз бере албайт, кирешеге такалып калат. Экинчи категория бар. Бул жана биринчи кезектүүлүктө деген. Бул биринчи, экинчи топтогу майыптар, Афган, Чернобыль окуяларынын катышуучулары, Улуу Ата мекендик согуш, көп балалуулар. Бул категорияга караганда биз азыр жалпысы 170 пәтер куруп тапшырдык да. Ошонун ичинен бирөөсүндө 90 пәтерлүү үйдө 17, 80 пәтерлүү үйдө 34 случай болду. Жалпысы 51 адамга, ушундай категориядагы адамдарга биз турак жай бердик. Ооба. Турак жай. Ооба, эми ал 51 болду. Демек акчасы барлар. Жок. Бирок акчасы барлар да бар. Бирок аларга жок, акчасы бар дегенде кандай? Төлөө жөндөмдүүлүгү жетиштүү болгон учурда бердик. Мына өзүңүз да комиссия мүчөсү катары карадыңыз. Демек, биз азыр мыйзамда жалпы граждандык тартипте карап кетип атабыз. Ортоңку слойго келип калдык. Эми буга чейин андай болгон эмес да. Жана биринчи башкача айтканда мындай дегиңиз келип атат да. Ошо 51 адам биз болбосок вообще эле үйлүү болбой калат эле деп атасызбы? Жок дегенде биз жеңилдетип бердик. Ошол жаңы үйгө киргени шартты түзүп жеңилдетип бердик. Азыраак болсо дагы. Ооба. Ал боюнча талаш тартыш жок. Акырын кадамдар менен жылы беришибиз керек. Бирок социалдык турак жай боюнча дайыма айтып, жок дегенде ошол реновация шарттары менен, жана субсидия шарттары менен. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар. Социалдык турак жай деген түшүнүктө жанагындай адайым бир турак жай фонду болушу талаптар жөнүндө маселелер бар. Ошон үчүн биз бир нече демилгелер көтөрүп атабыз, бирок демилгелер жыйынтыгы бербей атат. Бирок ар кандай идея, аракет этүү механизми каржылоо булагы болбосо болбойт да. Ошон үчүн биз азыр бир-эки гранттык элементтерди алып, мисалы Ош шаардык мэриясынын балансында убактылуу пайдалануучу турак жайларды пайда кылмайынча бул маселе чечилбейт экен. Ошон үчүн биз жана сиз айткандай эки чечүүнүн жолу бар. Биринчиси эл аралык донорлук уюмдар аркылуу чыгып, гранттык элементтерди пайда кылып, ошол аркылуу турак жайды камсыз кылуу маселеси. Башка каражаттарды кайтарылыш керек. Аны уюштура албайбыз. Экинчиси анда биз ачык эле айтып элем, биз азыр мына жана үлүштүк курулуш программасын айтып атпайбызбы? Ошол жерде жанагы тарифтерин аныктоодо, 1 метр квадраттын баасын аныктоодо атайын эле айтып элем, бул социалдык турак жай үчүн деп баасын кошуп эсептеп туруп, мындай бюджетти, фонд, акча корун, акча фондун түзүшүбүз керек дагы. Ошол аркылуу бул көйгөйдү дагы келечекте чечип кетишибиз керек. Ушул эки механизм аркылуу ишке ашырса болот деп ойлойм. Азыр Ош шаарынын бюджетин кече премьер министр кабинетинин төрагасы келди, абдан чоң тапшырма койду. Мисалы 4 миллиарддан ашыш керек шаардын бюджети быйылкы жылы дагы дегенчи. Анан эми бирок азыр 600 миңге жакын эл жашаган жерде 4 миллиард деген акча деле аз да, чын айткандачы. Ошон үчүн мына шаардын бюджетине ориентир алып социалдык турак жай чечүү маселеси, конечно, мыйзамда каралган, бирок реалдуу болбой калат, себеби каражат баары жетишпейт. Ошон үчүн биз муну атайын жанагы специальный бир источник каржы булактарын пайда кылыш керек. Менин көз карашымда экөө. Бирөөсү эл аралык донорлор аркылуу тартуу, фонддор аркылуу тартуу. Экинчиси мына ички жана үлүштүк курулуш программасында атайын тарифти, бааны коюу аркылуу акчаны топтоп, анан кийин турак жайды пайда кылышыбыз керек. Анан сиз айткандай бир нече жок деген жатакана тибиндеги жанагы студийный типтеги үйлөр пайда болсо, жанагындай каржы өтө муктаж болгондорду убактылуу жайгаштырсак, алар только коммуналдык кызматтарды төлөө менен бекер жашаса. Ошондой үйлөрдү пайда кылсак гана жанагындай биринчи категорияда жарандарды убактылуу жайгаштыруу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Алар болмайынча башка мындай каражат көрбөй атам. То есть мындайча айтканда, биз жарандарга канчалык деңгээлде ыңгайлуу шарттарды түзүп берсек, ошончолук бийликке болгон ишеними, анан кийин бийликке болгон мындай забота деп коет го, кам көрүүсүн ишеним пайда болот. Ооба, кам көрүүсүн ишеним пайда болот да. Биз ойлойбуз да, бизде ушул мамлекет ойлонот экен, биз жөнүндө бизге ушундай жеңилдик берет экен. То есть турак жай сенин өзүңүн эле муктаждыгың деп таштап койбошубуз керек да. Ошол себептен мына биздин коомдук уюм Интербилим, анан кийин ошол Бишкектеги биздин укук Интербилими мыйзам долбоорун иштеп чыкканбыз, социалдык турак жай мыйзам долбоору. Ошо сиз айткан сунуштаган беренелер дагы ошол жерге кирген. Мен жарандарды жана башка эксперттерди ошол мыйзамды талкуулаган чакырат элем, кеңири талкуулаган. Аны бирге ошол жогорку кеңештин фракциялары менен да талкууда отурат, талкууда жүрөт ал мыйзам долбоору. Мен ойлойм ошол 2024-жылы аны дагы кеңири талкуулап кабыл алсак болот. Эмнеге дегенде, мындайча айтканда, ошол эгерде ошол президент жарыя кылган ипотекалык үйлөрдү социалдык турак жай деп жарыя кылып, бирок социалдык жактан муктаж болбогондор ошол программага түшпөй калса,
анда ошол мамлекет сөз берген иши аткарылбай калып, андан кийин мамлекетке болгон ишеним түшүп кетет да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр ошол параллельно ишти алып барып, социалдык турак жай мыйзамын кабыл алып дагы ошол башка мамлекеттик органдар ошону менен иш алып барыш керек деп ойлойм. Сөзсүз жана указ, сиз эстеген указда да ушул механизм көрсөтүлүп турат. Атайын ошол социалдык программаны ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгуу тапшырылган. Туура айтып атасыз, ошону как раз ошол мыйзам долбоорун талкуулоо аркылуу ошол механизмдерди иштеп чыгууга биз сунуштарыбызды айтсак жакшы болот. Указдын кийинки бир бөлүктөрү кошумча механизмдерди иштеп чыгуу, ошону реализациялоо боюнча жаңы жолдор табуу жөнүндө пункт турат. Демек, мамлекеттик компания. Анда эмесе биздин көрүүчүлөр, биз бүгүн социалдык турак жай маселесин талкууладык. Канчалык деңгээлде азыркы бийликтин саясаты мамлекеттик ипотекалык компания турак жайларды салабыз деген урааны социалдык турак жайга жооп береби, жооп бербейби деген үстүнөн талкуу жүргүздүк. Ошону менен бирге азыр бир нече мыйзамдар кабыл алынат экен. Ошо мыйзамдарды тыңдап турабыз, ошо мыйзамдардын талкуусуна активдүү катышабыз. Кийинки беренелерде, кийинки көрсөтүүлөрдө ошол мыйзамдардын жаңы кабыл алган мыйзам долбоорлорун неметип абдан түшүнүктүү кылып элдерге жеткизгени, жарыя кылганы аракет кылабыз. Ошентип, эгерде Ош шаарындагы муниципалдык ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгүн жыйынтыктасак, бул биринчиден ипотекалык турак жайды алуу шартында баары бир жарандардын колунда акча болуусу зарыл экен. Экинчи, бул ошол муниципалдыкпы же мамлекеттик компаниябы өзүлөрүнүн үлүшүн сөзсүз көрсөтүп вклад кылыш керек экен. Ош шаарындагы муниципалдык ипотекалык компаниянын үлүшү бул ошол госдирекциядан калган үйлөрдөн түзүлгөн фонд. Азыр эки үй, муниципалдык компаниянын эки үйү ошол подрядчиктер менен талаш тартыштан улам токтоп турат. Бул токтоолор кечирилгис, эмнеге дегенде жарандардын салымынан же болбосо ошол жарандарга өткөзүп берген фонддон курулган үйлөр кечигүүгө жатпайт.